Экинчи теманын аты радиан. Бурчтарды өлчөгөнү радиан менен градус иштетилет да. Мына биздин бурчубуз, бул бурчубуз 30 градус эле, 30 градус. Алсак 30 градус болот. Эми градусту радианга өткөзүш керек да. Радиан деген эмне? Кандай оңой түшүндүрсөк болот? Мисалы үчүн сом менен доллардын курсундай деген да. Бир эле нерсени эки башка нерсе менен өлчөйт. Бурчту градус жана радиан менен өлчөгөндө. Радиан каяктан чыкты? Эгер биз радиусу бир айлананы алсак, ошол айлананын узундугу бар го? Айлананын узундугу. Мына бул circumference деген бул айлананын узундугу болуп атат да. 2 28 32. Буну эми биз диаметрге бөлсөк, биздин радиус 2 болсо, 1 болсо анда диаметр 2 болот экен да. Пи саны ушундан чыкты да, пи. Пи ушуну менен гана бүтпөйт, дагы башка сандар бар аркасындачы. Демек, бир толук айланганды 360 градус дейт да. Ошо 360 градус 2 пи радианга барабар да. Ал эми биз айлананын жарымын алсак, айлананын жарымы. Бул 180 градус бурч болот, бияктан бияка чейин. Радианы канчага барабар? Радианы мына arc length узундугу 3 пиге барабар болуп калды, Демек 180 градус пи радиан болот экен. Эми биз мисалы үчүн 90 градусту алсак, 90 градусту. 90 градусубуз бул жерде болот, 90 градусту алсак, мондай сан чыкты. Бул пинин жарымы. 3,14 2ге бөлсө ошол чыгат да. Муну 2ге көбөйтүп койсок, пи болуп атат, Демек радиан деген ошо бурчтун радиусу 1 барабар айланада бурчтун түзүлгөн эменин арканын узундугу. Ал эми 30 градустун радианын табалык десек, анда бул жерден кесебиз. Бияктан кессек, мына 30 градустун радианы бул сан чыкты. Буну биз эгер пиге айландырсак, эгер муну 6га көбөйтсөк, пи болуп калат да. Мындайдан 6 болот да, пини толукташ үчүнчү. Пини толукташ үчүн мындайдан 6 болот. Пи бөлүнгөн 6 экен да. Мына карагыла. Ону эгер биз айландырсак, ортосу биякта болсо, 5 жолу айландырсак 180. Мындан алып коебуз. Ошондо мына 1 2 3 жок. Ката. Муну мындай кылабыз.
Onu minus 30'ga buyoqqa жаткызып койсок, эми ушуну айландырабыз. Ортосу мына 180 саны 6 болот экен да. Дегенде мына 1 2 3 4 5 санын 7 болот экенбиз. Мына бул бурчтар бири-бирине барабар. Мисалы үчүн буну дагы биз айландырсак, ошол эле бурч чыкты да. Демек бул 180 градус бизде пи болуп атат да. Ал эми 30 градус пи бөлүнгөн 6 болуп калат экен. Пи бөлүнгөн 6. Азыр жакшы түшүнүктүү болуш үчүн пини эгер биз торт катары эсептесек, тортубуз бар, пи. Муну биз азыр айландырабыз да. Муну да айландырып коелу. Муну биз 6 жолу айландырабыз. Ашып кетти. Пи деген бизде нандын жарымы да, элестетикиле, нандын жарымы. Ошондо 30 градус пи бөлүнгөн 6 болуп калат. Мисалы үчүн 45 градус. Эгер биз 45 градусту тарталык десек, кайра ордун алып келебиз. Минус 30-га. Муну айландырсак, мындай кылып айландырабыз. Муну биз 5 жолу көздүк. Ушундан бизде — 45 градус деген пи бөлүнгөн 4. Нандын жарымын 4кө бөлүп атабыз да. Ошондо биз санын дагы көрсөк болот текшерип. Радиан деген бул айлананын узундугу деп атканбыз да биз, радиусу барабар бир айлананын узундугу. Ошондо мына 0,7854. Муну биз 4кө көбөйтүп койсок, пи чыгып калат. Эгер радиан темасы түшүнүктүү болсо, анда биз кийинки темага өтөбүз. Эгер өндүрүштү ушундай абалдан көтөрөм десең, жана өзүңө ушундай келечекти каалабасаң, анда 9-ду же 11-ди бүткөндөн кийин Бишкек жана Ош шаарларында Кэдис колледжине тапшыр. Ал жерде сен заманга ылайык 3D программалар менен иштегенди үйрөнөсүң, Android'ке, Play Market'ке приложение жасаганды үйрөнөсүң, жана ЧПУ станокту өз колуң менен топтогонду, башкарганды үйрөнөсүң.